20 сотик жердегini жөн эле турган капустаны ошо турушта айдатып берген. Двойнойда Қазақстанды жабат, Өзбекстан ачылат. 5% кылып кредит берсе, баягы арматура, темирлер кымбат ошо. Балдарды окуусу бар. Эки балам үйлөш керек олорду, үй жай дегендей. Бүгүн 2026 жылдын 16 февраль Араван районунун Эрке Кашка айылында Айгүл эжем менен Мустафа байкенин талаасында капуста эгүү эгими башталды. Анда эмесе биз дагы кошулалы. Менин атым Айгүл, күйөөм Мустафа. Ушул дыйканчылык кылабыз биз постоянно. Өзү эгет, уругун эгип чыгарып, декабрда урук 1-декабрда уругун жерге таштайбыз. Bir aydan keyin мындай кулокко пикировка кылабыз. Жулуп пикировка кылабыз. Он пикировкада да 20 күн турат, анан жерге алабыз. Bir яма казып, амофос салып, тамыры күйүп калбаш үчүн аз-маз топурак түшүрүп эгебиз. Bir жыл эккенибизде гектарлап адамдар мен ошодо 20 сотик жердегини жөн эле турган капустаны ошо турушта айдатып берген. Эч ким албаган. Bir сомдон болгон штука. Кыйын болуп калды, ошон үчүн мен буну эгип коюп Россияга кетемен. Бир эле ушу дыйканчылык менен эле отурганга болбойт экен. Кыйналабыз, эми илажы жок, ояка барбаса ашынбайбыз. Ошол жакка барып аз-маз иштеп келсек, кеңири 2 студентибиз бар. Балдарды окуусу бар. 2 балам үйлөш керек олорду, үй жай дегендей. Бул жерде ошо айтам, телефондо сурап, качан суу коелу, кыштыбы, качан дары салайлы деп ошентип сурап турам. Чегараларды жылда, не только былтыры, постоянно ошо картошка пышкан маалда Казакстан жабат. Анан биздин товарлар Казакстандан өтпөйт. Өзүңөр да көргөн болсоңор керек, фуралар колонналап туруп калат да. Анан дыйкан мына жерде алып аткандар дагы клиенттеринин телефон бар да. Сразу граница жабылды дегенде эле нарк сразу түшөт да. Двойнойда Казакстанды жабат, Өзбекстан ачылат. Өзбекстан товары дагы кирет бул жака. Кыргызстандык сыртка чыкпайт. Күйөөмө максаты бар, ушуну чоң теплица кыламын деп аракет кылдат, ашынбайт азыр. Суудагы биринчи немеде онча кыйналбайбыз. Шалыда анан суу проблема, авыран деп коет. Bir аптада bir жолу авыран тиет, ошондо сугарабыз. Былтыры 2 жылдан бери аз-маз кыйынчылык болуп атат. Шалы эми суу менен болот экен да. Бизде толук шалы экинчи эгинге. 5% кылып кредит берсе, баягы арматура, темирлер кымбат ошо. Мындай чоңойтуруп алып, жашым өтүп калды, Россияга барып ошол жерде дыйканчылык эле кылчу элек деп ошондой максаты бар.